Assalamu alaikum туғандар. Дубайға келдік. Лидер Умран иреттеп, лидер Мобайлға келдік. Самолетқа келатып, бұл бизнес қалат. Ой келді. Не деген ой келді? Үштүү компания құруш үшін үштүү команда чогытыш керек да. Жалғыз дарак ботко болбойт дегендей, сен канча кыйын болсоң деле, күчтүү команда чогыта албасаң, анда сен күчтүү рынокто игрок эмессиң, күчтүү ишкер эмессиң да. Мынакей азыр Лидер Мобайлды команда чогытканбыз, Аллага шүгүр, быйыл Лидер Мобайлга бизге 10 жылдан ашты. Мыкты балдар бар да. Бирок команда чогытып атканда эң биринчи ишенич, доверие да. Биз мисалы товарлардын баардыгын карызга алабыз, репутация. Мисалы бизге карызга берет, биз сатып карызга пайда көрүп, биз дагы Кыргызстандагыларга, башкаларга да карызга беребиз. То есть команда чогытып атканда дагы балдардын арасында эң биринчи доверие. Эгер аферист болсоң, мындай шүмшүк болсоң, жукур болсоң, анда командада жүрө албайсың да. Ошон үчүн эң биринчи команда керек. Командага кандай адамдар керек? Ошо сага сен аларга идея айта турган эмес, алар сага идея айта турган керек да. Бирок ошон үчүн анан команданы кээде кандай? Бир болот, мисалы, плохой сотрудник это убытка компании. Эгер сотрудник канча слабый болсо, команданы ошончо өлтүрөт да. Ошон үчүн Лидер Умрада да азыр акырын чыгып баштаганым, уже мыкты балдар, менден дагы жакшы кыла турган пикирман инсандар команда чогулду, 20 тегерегинде балдар. Алар жакшы кызмат кылып атат. Лидер Мобайлда андай балдар чогулуп калган. Азына келсем сүйүндүрүп, андан да жакшы уже компанияны ачышып, уже дагы дальше продолжать этип, мен жок эле ишке кирип атат системада. Бул Аллага шүгүр. Бирок ушундай команданы эмне кылыш керек? Албетте, сен зарплата менен команданы постоянно содержание кыла албайсың. Бир болот командадагы болот, ал чистыйса менен кошо өзү өнөт. Бир болот эптеп септеп эле зарплата алып иштеп кетип калат. Ага да ошондой мамиле болот. Бирок сен менен команда болуп жүргөн адамдарды сен өзүң тапканың менен бөлүш керек. Мисалы мен азыр 10дой өзүмдүн балдарыма, командадагыларга үй алып бердик Бишкектен, жакшы машина алып бердик, жагдайын жасап бердик. То есть сен болуп аткан нерсени, сен колдонуп аткан, сен жашап аткан нерседен алар да ошондой нерсе менен жашаш керек. Аларды сыгып эле, иштетип эле, согун сыгып эле, эптеп септеп команда деп алып жүргөн болбойт. Азыр Аллага шүгүр, командада мыкты балдар бар, алардын алдарына ошо үй-сүй, квартира алып бергенбиз, дагы алып беребиз. Ошентип команданы кармаш керек да. Бул бир туугандай болупчу. Анан зарплата менен эле берип койсоң болбойт. Себеби мыкты ошол эле Цукерберг, ошол эле Илон Масктардын артында, алар мисалы Илон Маск машина жыйнабайт да. Жыйнаган мыкты инженерлер бар. Алар кырдан артында көрүнбөйт. Ошо мыкты командадан биригип келип мыкты компания чыгып атат да. Мындай кылыш керек. Мыкты компания чогутканга, команда чогутканга аракет кылыш керек. Эгер мыкты команда чогута албасаң, анда мыкты командага киргенге аракет кылыш керек да. Ошол жактан да өсүп мыкты менеджер болуп, мыкты көтөрүлүп кеткен инсандар жок эмес. Бул биринчи команда боюнча айтып бердик, экинчиде да башка жөнүндө айтып берейин. Ассаламу алейкум.